Assalamu alaikum. Урматтуу достор, туган урок, тугандар. Киев шаарынан, Украинадан прямой эфирге чыгып жатабыз. Бүгүн менен паника башталып, ошол Европа тарапка кетип атышат. Биз да азыр посольствого кетип негизи шаарлар бошоп, көчөлөр бошоп калды. Мындай телевизордан, ютубдан көрсөткөндөгүдөй жакы бомбежка, обстрел деген нерсе жок. Эми баары кабатыр болуп, паника болуп, аябай заправкаларда бензин, дизель куябыз деп, магазиндерде продукты питания алабыз деп, керектүү нерселерди алабыз деп турушат. Элдер очередь. Жанакы биздеги же Казакстанда болгондогудай мародерство эмелер каттала элек. Бул жактан достоверный канал, YouTube канал, Telegram каналдардан көрүп турабыз. Баары жана YouTube'да көрсөткөндөй жакында акыбал эмес. Мындай кабатыр болбоңуздар. Посольстводан өз тарабынан Кыргызстандан бери чалышып, журналисттерден бери чалышып, неме кылып атышат, бүт маалыматты жеткирип баарына. Бул жакта WhatsApp, Telegram группаларыбыз бар. Ошолордо маалыматтарды берип, кимде кандай маалымат болсо бөлүшүп. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Эми тынч эле деген бир жагынан аябай тынч, бир жагынан паника, элдин баары. Биз азыр шаардын орто жагына карап кетип аткан үчүн посольствого. Бул жака жолдор бош. Шаардан чыгып кетип аткан жактар 50 километрге чейин пробка болду деп азыр окудук. Онлайн камералардан көрсө болот. Ошолордон кирип көрүп атабыз. Азыр жамгыр башталды. Бизде дагы жамгыр башталып. Главный Киевде левый берег, правый берег деп мосттор бар. Мостторду усиление кылып неме кылышкан бүт военныйлар. Азыр ЧСде кече күндөн баштап объявлять эткен, ЧС объявлять эткенден уже военныйларга өткөрүлүп берилди. Ошо главный командующийлерине. Азыр Кыргызстандан да туган урук, достор, бүт тааныштар чалып кыжалат болуп атышат. Көп кыжалат болбоңуздар. Бүт баары YouTube'да же Instagram же Telegram'да көрсөткөндөгүдөй эмес. Баандай бомбежкалар жок, истребительдер жок. Себеби бул жакта да көп мамлекеттин авиабазалары бар. НАТОнун да авиабазасы бар. Ошого бүт немелер, мындай воздушный пространство, мынау чек араны өз көзүмөн көрбөгөн үчүн айта албайм. Бирок багындай тишина перед бурей болушу мүмкүн. Азыр ошого барыңыздар чалып, кабатыр болуп, катты эмне болду дегенге ошол прямой эфирге чыгып койгонду туура чечтим. Шаарлар бошоп, карантин учурундагыдай ситуация болуп, көчөдө эч ким жок. Военный полиция, күч структураларынын кызматкерлери гана жүрбөсө, посольствонун кызматкерлери. Биз посольствого баратабыз, посольствого барып
Бизде да бул жакта баарыбыз биригип, мен Бакыт, иним бар, Сыймын Кайба бар, инилерибиз Адилет, Сейит брат бар. Сейит брат да келинчеги менен, 2 кызы менен, үй бүлөсү менен бул жакта. Алар үйдө болуп турмуздар деп. Каттуу келген го. Калдырбайлы. Жакындай фейк, далил эмес маалыматтарга ишенбей. Бывший председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов деген мырза. Бүгүн жумуш баары токтогон кече ЧС объявлять эткенден бери мамлекеттик эмес уюм ишканалар токтоп турат азыр. Киев шаарынын мэри да, Виталий Кличко да тез эфирге чыгып атат, прямой эфирлерге. Зарыл жумушуңар болбосо, үйдө отуруп, спокойствие сохранять этип, паникага алдырбаңыздар деген чакырыкты айтып. Заправкаларга аябай очередтер көп. Заправкаларга бензин куябыз деп, продуктовый магазиндерге. Шенго, жигиттер, ассаламу алейкум. Биздин жумушта эле баарыныкындай эле таасир берип атат. Таасир берип, биз деле жумушта эмеспиз, жумуштан чыгып, посольствого келип. Посольствого жетип калдык. Бизге жакын эле жерде, жайгашкан жерде. Жолдор бош, бат эле келдик. Сиздерге маалымат болсо кабарлап коебуз. Кабатырданбай отуруңуздар. Кыргызстандын посольствосуна да жетип калдык. Мына машиналар турган жер посольство. Кабатыр болбой туруңуздар. Чыгып маалымат болсо кабарлап коебуз.